Салам алейкум барыңар достор, же болбосо подписчиктер. Бул видеонун аягына чейин силер менен мен Жакып болом. А биздин бүгүнкү видеобуз болсо дүйнө жүзүндө болгон топ 5 эң чоң жана күчтүү империялар. Анда достор, видеону баштайлы. Бешинчи орунда Испания империясы. 1492 жылдан 1898 жылга чейин империя болуп турган. Аянты болсо 20 миллион километр квадрат. Бул сумма азыркы Казакстандын аянтынан жетөө болот. Испания империясынын колониялары 6 материктин 4-өүндө болгон. Бул империянын курамына азыркы Мексика, Чили, Перу, Колумбия жана башкалар кирген. Испания империясынын өркүндөп өнүгүүсүнө түздөн-түз географиялык ачылыштар байланыштуу. Төртүнчү орунда Советтик социалисттик республикалар союзу, же кыскартылып СССР. Официалдуу түрдө империя болбосо да бирок чынында империя болгон. 1922 жылдан 1991 жылга чейин бар болгон. Аянты болсо 22,4 миллион километр квадрат. Бул Түндүк Африкадагы Алжир мамлекетинин аянтынан 9 эсе чоң. СССРдин курамына Чыгыш Европа өлкөлөрүнөн Украина, Беларусь, Молдова жана башкалар, Орто Азиядан болсо Кыргызстан, Казакстан, Узбекистан, Түркменистан жана Тажикстан кирген. Үчүнчү орунда болсо Россия империясы. 1721 жылдан 1917 жылга чейин империя болуп турган. Аянты болсо 23,17 миллион километр квадрат. СССРдин аянтындай эле, бирок СССРге Финляндия, Польша жана Аляска кирген эмес. Россия империясынын территориясы 13-кылымдан баштап кеңейе баштаган. Биринчи өздөрүнүн князьдары бириккен, андан кийин Кавказ жана Орто Азияны басып ала баштаган. Экинчи орунда Монгол империясы. 1206 жылдан баштап 1368 жылга чейин доор сүргөн. Жеринин аянты 37-38 миллион километр квадрат болгон. Бул Түркия мамлекетинин аянтынан 48 эсе чоң. Монгол империясынын курамына Азиянын көпчүлүк бөлүгү жана Чыгыш Европа кирген. Бул жерлердин көпчүлүк бөлүгүн Чыңгызхан өзү басып алган, калгандарын болсо балдары басып алган. Бирок өз ара талаш тартыштын айынан жана басып алган жерлерди башкара албагандыктан бул империя тез эле жок болуп кеткен. Биринчи орунда болсо Британия империясы. 1497 жылдан баштап 1997 жылга чейин империя болуп турган. Эң күчтүү убагында 42 миллион километр квадрат жерди ээлеп турган. Бул биздин Кыргызстандан 210 эсеге чоң. 6 материкте тең аймагы, территориясы бар дүйнө жүзүндөгү жалгыз гана империя болуп эсептелинет. Анын курамына Канада, Индия, Австралия, Египет, Түндүк Африка жана башка мамлекеттер кирген. Достор, силер кандай империяларды билесиңер жана кандай видеолорду дагы чыгарайын? Мунун баарын комментарийге жазгыла. Видеону аягына чейин көргөнүңөргө чоң рахмат. Менин каналыма катталууну жана лайк басууну унутпагыла. Силер менен бул видеонун аягына чейин мен Жакып болдум. Келерки видеого чейин.